Кыргыз эли Борбордук Азияны мекендеген байыркы улут. Тагдыры татаал болсо да тарыхы бай, өз жери мекени бар. Кылымдарды карытып, өз тилин, динин сактап калган улуу эл. Байыртадан эле бабаларыбыз мамлекеттүүлүк теңсеп, атага алыска кеткен улуу мамлекетти түзүү үчүн кан жанын аябай күрөшүп келген. Мекенчил инсандарыбыздын албан эмгегинин натыйжасында 21-кылымда дүйнөгө белгилүү Кыргыз Республикасы деген мамлекет пайда болду. Бүгүнкү күндө көз карандысыз Кыргыз Республикасы дүйнө эли таанып билген, эне тилде эркин сүйлөгөн, ири эл аралык уюмдарга мүчө, саясий экономикалык жана маданий башка алакаларды жүргүзө билген мамлекетке айланды. Мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү татаал жол 2000 жылдан ашык мезгилге созулуп келген. Кыргыз элинин колониялык көз карандылыктан бошонуусуна себепчи болгон Октябрь революциясынын натыйжасында 20-кылымдагы Кыргыз мамлекети 1924 жылдын 14 октябрында Советтердин бүткүл союздук Борбордук аткаруу комитетинин 2-сессиясынын улуттук чек араларды бөлүштүрүү жана РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономиялуу областын түзүү жөнүндөгү токтому менен бекитилет. Ошентип 1925 жылдын 25 майында Кыргыз автономиялык областы, 1926 жылы 1 февралда Кыргыз автономиялык республикасы, 1936 жылы 5 декабрда Кыргыз Советтик социалисттик республикасы болуп түзүлгөн. Кыргызстандын тарыхында өзгөчө Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндө эл арасынан чыккан улуу инсандардын орду абдан чоң. Жусу Абдрахманов 1924 жылы РКПнын Кыргыз обкомунун партиялык бюросунун 2-секретары болуп шайланган. Ошондой эле азыркы Кыргызстандын чек арасын толук аныктоого катышкан. Жусу Абдрахманов 26 жаш курагында Кыргыз АССРнын эл комиссарлары советинин төрагасы болгон. 1933 жылы жалган жалаа менен кызматтан алынып, Самара шаарына жана Оренбург аймагына жиберилген. 1937 жылы Алаш Орду контрреволюциячыл уюмунун өкүлү деген жалаа менен камалып, Оренбургтан Фрунзеге алынып келинген. Социал Туран партиясынын мүчөсү делген жалаа менен 1938 жылы 5 ноябрда 37 жаш курагында атылган. 1958 жылы жарым жартылай жана 1989 жылы толук акталган. Касым Тыныстанов Кыргыз мамлекетинин негизделишинде жана улуттук жазманын калыптанышында өзгөчө орду бар инсандардын бири. Ал кыргыздын улуттук жазуусун иштеп чыгууга, араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтырууга, араб алфавитин латынчага, латынчаны орус алфавитине алмаштыруу иштерин жетектеген инсан. Касым Тыныстанов Кыргыз СССРиндеги 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессорлук наамын алган эң биринчи окумуштуу. Тыныстанов 1937 жылы Москвадан чакыртылган жана эч кандай себеби жок партиядан чыгарылып, ошол эле жылдын 1 августунда камакка алынган. 1938 жылдын 5 ноябрында СССР жогорку аскер сотунун жабык көчмө сессиясында 1921 жылдан тартып улутчул Алаш Орду уюмуна, андан кийин буржуазиячыл улутчул диверсиялык зыянкеч социалдык Туран партиясынын жетекчилик тобуна кирген деген күнөө коюлуп, атууга өкүм кылынып 7 ноябрда атылган. 1957 жылы СССРдин жогорку аскердик соту 1938 жылдын 5 ноябрындагы чечимин жокко чыгарган. 1958 жылдын 22 январында партиялык жактан акталган. Жогорудагы улуу инсандарыбыздын мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүндөгү өмүрүн берген эмгектери акталып, 1990 жылы 15 декабрда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларация кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде 1991 жылы 31 августта мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Кыргыз Республикасы тез арада эле эл аралык аренада колдоого ээ болуп, кеңири таанылды. Кыргыз Республикасынын көз каранды эместигин алгачкылардан болуп АКШ, көп узабай эле Кытай эл республикасы, Россия, Туркия, Германия жана башка мамлекеттер тааныган. 1992 жылы 30 январда ОБСЕге мүчө болгон. 2 мартта Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна жана ЮНЕСКО эл аралык уюмуна кабыл алынган. Кыргызстан мындан сырткары дүйнөлүк соода уюмуна, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмуна, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Ислам кызматташуу уюмуна, экономикалык кызматташтык уюмуна жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгынын кеңешине мүчө болгон. 1992 жылы 1 февралда Кыргызстандын тарыхында Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги ачылат.
1992 жылы 3 март эгемендүү Кыргыз Республикасынын желеги кабыл алынат. Ушул эле жылы 18 декабрда Кыргызстандын мамлекеттик гимни кабыл алынган. 1993 жылы 5 майда эгемендүү мамлекет катары Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясы кабыл алынган. Ал эми 10 майында мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн улуттук валютасы сомду киргизген. 1994 жылы 14 январда Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын гербин кабыл алган. 2021 жылы Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнө 30 жыл толуп, элибиз эзелтен эңсеп келген эркиндиктин жылдарында жашап жатат. Бул эркиндик биздин элге түбөлүк болсун. Эгемендүүлүк ар бир эл үчүн, ар бир мамлекет үчүн бул абдан негизги атрибуткалардын бири. Эгерде эгемендүүлүк болбосо, ал мамлекеттин картадагы орду болбойт. Ошондой эгемендүүлүккө жетпеген, бирок улут катары, эл катары жашап жаткан көптөгөн этностор, элдер бар. Биз ушундай биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн түптөлүп калышына 21-кылымда мындан ары да келечекте кыргыз канча жашаса, ошончо жашай турган мамлекетибизди мындан ары урпактарга берүү ушул бүгүнкү биздин милдетибиз деп санайм. Ошол биздин аталарыбызга кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн фундаменталдуулугун белгилеп коюш үчүн болуп жаткан ушул иш-чарабызга Ош технологиялык университети дагы бүгүнкү күндө абдан татыктуу даярдыктар менен келди. Себеби дегенде биз дагы, биздин Ош технологиялык университети дагы биздин эгемендүүлүгүбүзгө билим берүү тармагында өзүбүздүн салымыбызды кошуп келе жатабыз. Мындан ары да мен ойлойм келечекте татыктуу салымдарыбызды кошушубуз керек. Эгемендүүлүктүн шарапаты менен окуу жайыбыз университетке айлангандан кийин Коомдук илимдер кафедрасы болуп 2001 жылы түзүлгөн. Бул кафедрада көптөгөн илимдин докторлору, илимдин кандидаттары эмгектенишкен. Бүгүнкү күндө кафедрада 2 илимдин доктору, 5 илимдин кандидаттары, доценттер жана ага окутуучулар эмгектенишет. Кафедранын жамааты бүгүнкү күндө эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына жана улуу инсандарыбыз Жусуп Абдрахманов жана Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына арнап эл аралык илимий практикалык конференцияны уюштурууда. Ушул илимий конференцияга катышып жаткан коноктор, илимий конференциянын уюштуруучулары жана эмгек жамаатынын бардыгына ийгиликтерди каалайм.